ошол 2015-жылдар болуп калса керек, биз ошол ичкериден ички консультация жүргөн мезгилде ушул аралашып калган учурлар бар. Сиздер көз карашыңыздар айткандай жанагы тынчтык куруу институтунда иштеген үчүн көпчүлүк нерселерди сыртка мындай публикага чыгарганга жок, сиздердин көз карашыңыздарды билди бирок көз караштар бул нерсенин кезепети моундай болушу мүмкүн. Кайрадан бир сөз менен айтканда өздөрү эле каалагандай жазып коомчулуктун чыңалуусун пайда болушу мүмкүн. Ого бетер күчөтүп жибериши мүмкүн деген. Бир сөз менен айтканда өздөрү эле бир тарапта отуруп жазып алып туруп, мынакей деп таңуулаган жок, сиздердин пикириңиздерди угуп тур да. Эми азыркы тапта канчалык деңгээлде угулуп, анан ошол айтылган нерселер кагаз жүзүнө жана даярдалып аткан мыйзам законуна кирип, мыйзам долбооруна кирип калды, кирбей калды, ал башка. Сиз тааныштыңызбы мыйзам менен? Канчалык деңгээлде сиздин сунуштарыңыз кабыл алынды эле мурунку четке кагылган мыйзамда? Көпчүлүк айтылган ойлордун кирбей калганы өкүнүчтүү болуп калды да. Себеби биз эми бул жерде бир чөлкөмдө жашаган үчүн чөлкөмдүн биз Кыргызстандын ичиндеги жашап аткан элдин кызыкчылыгынан чөлкөмдүн кызыкчылыгын көбүрөөк жамынуу, ошонун көлөкөсүнүн көбүрөөк түшүп калгандыгы өкүндүрө турган нерселер да. Түшүнүктүү. Эми жыйынтыктоочу суроо, эртең ушул мыйзам кайрадан жазылып баштайт. Анан сиздин аракетиңиз кандай болот? Эгерде башталса, сиз дагы өзүңүздүн сунушуңуз менен барасыздарбы? Бейөкмөт уюмдар. Биздин ачыктан ачык мындай биздин позициябыз ушул нерселерди эске алыш керек деп публикалык коомдук тартипте барышыбыз кыйыныраак болуп калат деп ойлойм. Себеби биз тынчтык куруучу институт катары башында сөз кылгандай нейтралдуулук менен бейтараптуулукту биз кармашыбыз керек. Дипломатиялык жол менен өзүңүздүн сунушуңуздарды бересиздер бирок ар кандай каналдар аркылуу жеткиришибиз керек. Бирок эми кокус ушул демилге чыга турган болсо, ошол демилгенин ортолук нерсесине алып келгенге биз баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Себеби ал тараптагы, бул тараптагы өздөрүнүн пикирлерин, өздөрүнүн позициясы менен келип атат да. Биз бирибизге бирибиз түшүндүрүп, диалог аркылуу гана ушул бир ымалалуу, бир ортолуктагы нерсени даярдай алалы элек деген бир. Демек, диалогго даярсыздар. Айткым келет да. Мен эми бүгүнкү күндө мен баардык ушул бейөкмөт уюмдардын баардыгыны мындай өкүлү катары келдим деп айта албайм. Бирок биздин ошол уюмдун ичиндеги негизги принциптерди келип айтып, коомдук мынал тынчтык куруучу институт катары кайсы принциптер өтө зарыл, эмнелерден биз тайбашыбыз керек деген нерсени позициясын келип айтканга аракет кылдым да.